Жанат Саматович, эми жоопту ишке бараптырсыз. Билимиңизге кеп жок. Бирок мен мындай сиз кыйналып каласызбы деп атам да. Мурда бир ДЭУда, дептерде бир иштедиңиз беле? Жок, иштеген эмесмин. Анда могу чоң трассадагы жолдордун слойлору канча болуш керек? ШПОнун ШПО чачканда Шебенканын фракциялары кайсы фракцияда болуш керек? Ушуга жооп берип коюңузбу. Эми мен азыр министерствода иштебейм да. Анан технологиялардын баарын айтып. Рахмат, түшүнүктүү. Куатбек Алчевич, сиздер качан өкмөттүн структурасын алып келесиңер? Урматтуу Максат Эсенович, өкмөттүн структурасы иштеп атат азыр. Жаңысын азыр жасап атабыз. Биз сиздер сентябрда алып келебиз дедиңер беле? Алып келебиз деп. Кийин жылдырылган да, анын бир нече жолу комитеттерде дагы бул жерде да айтылган, азыр жаңысын иштеп атабыз. Мындайда Куатбек Алчевич, мен Жанат Саматович жаман көрбөсүн. Мен эмне үчүн сурадым бул нерсеничи? Алып келип ушундай балдардын баарын коюп атасыңар. Азыр ушулардын баарын подставить этесиңер да. Баарын подставить этесиңер. Максат Эсенович, мына көрүп атасыз. Жол тармагында бир күн иштебеген баланы алып келип коюп атасыңар. Бул жигит барып азыр ошол жердеги жанагы транспорттук мафиягачы аралашып, ошол жердин баарын билип чыкканча бир жыл өтөт. Билип чыкканча бир жыл өтөт. Эмне бизде иштеп жүргөн специалисттер жокпу? Куатбек Алчевич, өзүңүз жакшы билесиз. МЧС иштегенде мына МЧСтин балдарын коюп атасыз. туура эле сиз айтканыңыз, Максат Эсенович, мындай болуп атат да. Эми Шебенканын фракциясын билбей отурушат балдар. Кантип барып министр болот булар? Максат Эсенович, жооп берейин. Ичпоз. Эми Жанат Саматовичтин өзүнүн кесиби ошол да, жол куруучу. Адистик боюнча узкий специалист ошол. Анан 5 жыл окуган ошого. Андан кийин мына мен анын баарын көрдүм, окудум. Мен теориясын көрүп атам. Кайсы бир убакта башташ керек да. Анан барса, ал эми кыйынчылыкка турбайт. Эми министрден эмес, булат начальниги кылгыла иштесин. Андан кийин келип областка иштесин. Анан кийин республика министерствого келип иштесин. Анан чыгарбайсыңар балдарды. Эми гана ошондо бизде кадровый система болсо, бунун баардыгы бузулуп бүгүнкү күндө. Мен кадровый система сиздер чечип атасыздар, ошон үчүн силерден сурап атпайм. Бүгүнкү күндө андай кылганга мүмкүнчүлүк жок. Мына ичинен койсок, өзүңүздөр айткандай эле ичиндегилердин баары аралашып бүткөн болот. Мына бүгүнкү күндөгү буга чейин да айтып өтүштү, министрликтеги акыбал кандай. Ошондуктан эми Куатбек Алчевич, сырттан алып келип коелу да. Мына азыр жаш алып келсек, жаш балдарды мына мен түшүндүм баарын. Образованиеңизди көрүп атасыз азыр. Жолдорубуздун мынакей башталган боюнча жатат, салынбаган боюнча жатат. Ошолго чоң проекттер менен иштеш керек бул жигит. Андан тышкары өзүңүз көрүп атасыз. Маданият тармагын, башка тармактардын баары тең. Эми кичине Кудайды карасаңар болот. Абылгазиевге айтып барыңызчы, эгер иштей албаса, айтпайбы, иштей албайтам деп. Биз мына колдоо эле берип келатабыз, Макул, рахмат, айтып барам.